грин картаны? Биз экинчи жолу толтурганда уттук. Экинчи жолу толтурганда. Сен уттуңбу же жолдошуң уттубу? Жолдошум утту. Анан кийин өзүң толтурдуңбу же башка бирөөлөр толтуруп жардам берди? Бизге Рахат деген эже толтуруп берген болчу. Мен Рахат англис тили мугалими жана грин карта толтурууда 3 жылдык тажрыйбалуу адис катары бүгүн грин карта тууралуу толук маалымат бере кетейин. Америкага жол ачкан грин карта лотереясы дүйнө жүзүнөн 55 000 адамга Америкага кетүүгө, мындайча айтканда, легалдуу жашоого мүмкүнчүлүк берет. Ошол 55 000дин ичинен Кыргызстандан жылына 2,5 миң 3 миң адам грин карта лотереясын утуп алып, келерки жылы документтерин даярдап Америка Кошмо Штаттарына кете алат. Грин карта лотереясы 2021 жылга чейин бир гана загран паспорт менен толтурулуп келсе, 2021 жылдан баштап биздин ар бир өлкөнүн обычный ID паспорттор менен толтурууга уруксат берилген. Бул дегеним, эгер сиздин загран паспортуңуз жок болсо, срогу бүтүп атса, обычный ID картаңыз менен толтура аласыз. Грин карта толтурууда эң башкы маселени сүрөт жаратат. Ошондуктан тойдо түшкөн же болбосо телефонго түшкөн сүрөттөрүңүздөр жарабайт. Сүрөттү эч качан зерикпестен ар бир үй бүлө мүчөлөрү менен фотосалонго барып, сүрөткө түшүп, грин картага деп жана сүрөттөрдү Gmail почтага мыкты качествода жөнөтүшүңүздөр керек. Андан сырткары грин картага катышып аткан инсан жашы 18ден жогору жана ошондой эле жок дегенде 11 мектепти бүткөн аттестаты же болбосо учурда студент, колледж, университетте же болбосо диплому бар болгон болуш керек. Толтурууда ал нерселерди алып келбейсиздер. Болгону бар деген галочканы коебуз. Утуп калсаңыздар насип кылып, анда ал документтерди уже силер посольствого предоставить этишиңиздер керек. Грин карта лотереясы ар жылдын октябрь айынан ноябрь айына чейин созулат. Тактап айтканда бул жылы октябрдын 4-түндө башталат. Мына буйруса, ал эми ноябрдын 7-синде бүтөт достор. Бирок мага ишенген катталуучуларым, тааныштары, утуп алган катталуучуларымдын тааныштары, окуучуларым уже брондоп коюшту, башталары менен толтуруп бериңиздер деп. Кыргызстандан жылына 200 000ден ашуун инсандар грин карта толтуруп, анын ичинен жогоруда айткандай 2,5-3 миңи утуп алуу мүмкүнчүлүгүн алышат. Эгерде мен дагы ошолордун катарында өз ийгилигимди сынап көргүм келет, грин карта лотереясына катышып көрүүнү каалаймын, балким утуп калам деген жакшы ниетиңиз бар болсо, биздин услугадан колдонуп, туура так даана толтуртуп жетишсеңиз болот. Анан эң башкысы достор, адилеттүү болууга чакырамын. Эч качан бизди, өзүңүздү алдабаңыздар. Эгерде ажырашкан болсоңуз, биринчи аялыңыздан балдарыңыз бар болсо, же бойдок болсо, кандай болсо ошондой толтурулушу керек. Эгерде жалган маалымат менен же туура эмес толтурулуп калса, сиз уткан күндө дагы кете албайсыз. Виза отказ болот. Мисалы, туулган жылын жазганда америкалыктар башка система менен жазышат. Биз кыргыздар биринчи күндү, анан айды, анан жылды жазабыз. Аларда тескерисинче. Мына ошол нерселерди, аттарды жазууда көп детальдарында катачылыктар кеткен үчүн ал инсандар уткан учурда дагы виза ала албай калышы толук ыктымал. Ошондуктан туура так даана толтуртууга чакырамын. Эң башкысы маалыматты өзүңүздөр жөнүндө туура бериңиздер. Сөзсүз түрдө жогоруда айткандай билимиңиздер болуш керек. Жана 18 жаштан жогору паспорты бар болуш керек. Ошондой эле дагы эң көп берилген суроо: мен балдарымды алып кете аламынбы? Боюмда бар, тура элек балам кандай болот деген. 21 жашка чейинки турмушка чыга элек жана турмуш кура элек балдарыңыз сиздер менен толук түрдө кете алат. Ар бир үй бүлө мүчөлөрүнүн, ар бир балдардын аты жөнүнүн баардык материалдарын биз сиздерге кошуп толтурабыз. Тура элек бала грин карта толтурган учурда тура элек болсо, төрөлгөндөн кийин документине карап туруп эле ал балаңыз дагы сиз менен кошулуп сөзсүз түрдө кете алат. Жок, 21 жаштан жогору же болбосо үйлөнгөн же турмушка чыккан уул кыздарыңыздар болсо, алар силер менен кете албайт, алар өздөрүнчө ойношот, алар өздөрүнчө номер алышат. Жана ошондой эле үй бүлөлүүлөр көбүнчө утуп алат экен деген суроо бар. Ооба, анткени үй бүлөлүүлөргө 2 номер алып берем мен. Көпчүлүгү эринип, 2 жолу толтуруудан, 2 жолу энергия кетирүүдөн эринип, бир эле номер берип коет. Биздин компания 2 номер алып берет. Кандайча? Алгач келинчегиңиздин атынан толтурабыз.
бир номер, кийин жолдошунун атынан кайрадан толтуруп бир номер. Ошондо келинчеги утса жалпы үй бүлө мүчөлөрү кете алат, жолдошу утса жалпы үй бүлө мүчөлөрү кете алат. 6 айга чейин посольство ойлонгонго убакыт берет. Мисалы алгач экөөңүздөр барып иштеп жайгашып жер таап анан балдарды алдырсаңыздар болот, же жолдошуңуз барып жайгашып места таап анан үй бүлөсүн 6 айга чейин алдырып алса болот. 6 айдан кийин кеч болуп калат. Ошондуктан ушул моменттерди да ойлонуп коюңуздар. Документация, самолет, жол кире, барып жашоо, ошол нерселердин баардыгын акчаларын ар бир адам өзү камсыздайт, өзү төлөйт. Green карта бул силерге жумуш таап же самолетуңуздарды төлөп бербейт. Америкага кызыктар эмес. Америкага болгону баруу кыйын өтө. Ошондуктан ушундай биз сыяктуу анча өнүкпөй калган мамлекеттер ошол жака чыксын, ортодо эксчейнжинг болсун, өнүксүн деген максатта атайын мындай мүмкүнчүлүктү берет. Муну бир гана колдонуш керек. Хотя бы ошол жакта жашаганга, легалдуу жашаганга, виза жана вид на жительство алып алганга бул сонун мүмкүнчүлүк. Азыр через Мексика канчалаган акчаларын кетирип, ар кандай программа менен, ар кандай эмне жол менен качып, кыйналып кетип аткандан көрө Green карта бул эң оңой жолу достор. Буюрса быйыл да толтурабыз. Менден уткандар көп барбын. Албетте ар бирин списоктоп санап, же ар бири мага рахат эже силер толтурдуңар эле деп кайрылышпайт. Бирок кайрылгандар да бар. Видеонун аягында видео отчеттор менен, фотолор менен, отзывдар менен болушунча бөлүшүп коёмун. Бул онлайн сайтта толтурулат достор. Сайттан, компьютердан толтуруп беремин. Мен өзүм Бишкектемин. Анан жок, мен ишенбеймин, мен барып прям көрүп туруп толтурушум керек дегендер үчүн Бишкекте биз офисте адрести айтабыз. Определенный бир күнү келип толтурсаңыздар болот. Бирок дүйнө жүзүнөн баардык региондордон, чет өлкөдөн, Европадан жылда толтуртушат. Онлайн компьютерден гана толтуруп беребиз достор. Жалпысынан ушундай. Видеонун аягында мен силерге номерлерди калтырам. Бул биздин мыкты адистер, биздин менеджерлер суроолорго жооп берет. Силерди регистрация кылат, ошондуктан аларга кайрылып төлөмдөрдү жасап, орундарды бронь кылсаңыздар болот. Анткени мына саналуу гана күндөр калды. Буюрса Green карта лотереясы старт алат. Биринчилерден болуп өзүмдүн үй бүлөмө да толтурамын. Албетте бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланамын. Бирок мен толтуруп берген инсандар утат, өзүм ут элекмин. Өзүм да бирөөгө акысын төлөп толтуртуп көрсөмбү деп атам. Анткени бирөөнү ыраазы кылып акысын төлөгөндө жакшыраак болобу деп ойлойм. Ошон үчүн быйыл возможно күчтүү адистер бар болсо мен ошолорго өзүм толтуртам. Ал эми силерге жылдагыдай эле өзүм толтуруп беремин. Жалпысынан ушундай. Эгерде дагы мен айтпай кеткен моменттер болсо, Green карта боюнча суроолоруңуздар пайда болгон болсо, комментарийге калтырсаңыздар болот. Жана бул менеджерлердин номерлерине кайрылып сурасаңыздар толугу менен болот достор. Жардам беребиз, жооп беребиз. Кезден Америкага, океандын ары жагына баруу, ошол жактан көрүп, эл көрүп, жер көрүп, иштеп, бутка туруу, балким ошол жакта аурасы жагат, эли жагат, балким билим жагы жагат. Бир нерсеси менен ар бир инсан өзүнүн кыялы, барчу өлкөсү, болчу инсаны болот жаш кезинен. Менин деле мисалы үчүн жаш кезимден кыялым Америка. Ошон үчүн мен англис тилине тапшыргам, ошон үчүн мен англис тили мугалими болгом. Ал кыялым буюрса орундалган турат. Кийинки жылы буюрса биз Америкага барабыз. Green карта утуп алсак үй бүлөм менен буюрса барамын. Пока утмайынча толтура беремин деген ниетим бар. Жалпысынан ушундай достор. Коштошобуз кийинки видеолордон. Көрүшкөнгө чейин.